Кыргызстанда жарандык коомдук кеңештерге тартууну күчөтүү долбоорунун алкагында 2018 жылдын январь айынан тартып март айына чейин мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери менен кызматташуунун натыйжасында мамлекеттик кызматтардын сапатын синергетикасы деген проектилөөчү семинарлардын циклы өттү. У закона об общественных советах государственных органов есть отличные 4 цели. Мыйзамдын мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери тууралуу өзгөчөлөнгөн 4 максаты бар. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ал 4 максатты ишке ашыруу үчүн тактаана жазылган механизмдер жок. Ошондуктан коомдук кеңештер менен мамлекеттик органдардын ич-ара иш алып баруусу үчүн долбоор бирдиктүү аянтча түзүп өткөрүүнү чечкен. Государственных органов. Коомдук кеңештер тууралуу 4 жыл мурун кабыл алынган мыйзам биринчи күнүнөн тартып эле өзүнүн актуалдуулугун жана зарылдыгын факт жүзүндө далилдей алган. Несколько лет назад была ситуация, когда из фонда президента Кыргызской республики 3 жыл мурун Кыргыз республикасынын президентинин фондунан эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине региондордо турган жана майыптардын коляскаларына муктаж адамдар үчүн ошол коляскаларды сатып берүүсүнө 3 миллион сом бөлүнгөн. Эмгек министрлигинде алынган коляскалар муктаж болгон адамдарга жетеби же жокпу деген кооптонуу пайда болгон. Ошондо министрлик өзүнүн коомдук кеңешине кайрылып, коляскалардын дарегине жетүүсүн көзөмөлдөп берүүнү суранган. Жыйынтыгында коомдук кеңеш өзүнүн өнөктөштөрүнө кайрылып, аманаттын өз ээлерине жетүүсүн камсыздай алган. Доставки инвалидных колясок по назначению. Семинарлардын өзгөчөлүгү коомдук кеңештердин өкүлдөрү менен бирге мамлекеттик органдардын катарындагы кызматкерлер эмес, белгилүү бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн жооптуу жетекчиликтин өкүлдөрү да катышканы болду. Деятельность нынешнего состава Совета, Общественного совета Министерства транспорта, в общем-то... Транспорт министрлигинин коомдук кеңешинин азыркы курамынын ишмердүүлүгү мындай каражат жана механизмдин орду чоң экенин көрсөтүп турат. Контролго алуу жагынан да, талкууга алуу жагынан да, элдин тилектерине жакын болуу жагынан да. В плане приближения к общественным чаяниям. Семинар кайсы министрлик же ведомстводо өткөрүлбөсүн, паритеттик негизде мамлекеттик кызматкерлер менен коомдук кеңештердин мүчөлөрүнөн группалар түзүлүп, анын катышуучулары документтердин проектилерин биргеликте иштеп чыгуусу зарыл эле. Вы в группе должны будете сами решить, прочитать, в 5 копеек свои вставить. Силер топтоо менен иштешип жатканда өз алдыңарча чечим чыгарып, окуп, өзүңөрдүн ишиңерди көрсөтүшүңөр керек. Зарыл деп эсептелген нерселердин бардыгын жазгыла, талкуулагыла, бир жыйынтыкка келип, аны бул документке жазгыла. Силер бул документтин атын өзгөртсөңөр болот, башкача форматта жазсаңар да болот. Каалаганыңарды кылгыла, өзүңөр авторсуңар. Вы авторы. Талкуу учурунда катышуучулар долбоордук документтерге тигил же бул мамлекеттик органдын спецификасын чагылдыруучу өзгөртүүлөрдү киргизишти. Город собирается закупать большой... Шаар көп сандагы автобус жана троллейбустарды сатып алганы турат. Маршруткалар чет жакка сүрүлүп чыгарылат. Көңүл бурула турган нерсе биздин маршруткачылар. Ири акционердик коомго биригүүсү үчүн биз аларга сапаттуу кызмат көрсөтүшүбүз керек. Открытие центра, да, для начала. Башында борбор ачылат, андан кийин ошол жашоочулардын толеранттуу мамилесин жаратат. Башкача айтканда, тургундар ишеним артып калат. Биз майыптарыбыздын ар бирин таанышыбыз керек. Өлкөдө кызматтардын бардыгы акысыз болууга тийиш. Себеби биз жаран катары бардыгыбыз салык төлөдүк, төлөп келатабыз. Мамлекет бизге акысыз негизде кызмат көрсөтүүгө милдеттүү. Когда уже документ выносится на общественное... Документ коомдук талкууга чыгарылып жатканда ошол боюнча иш алып барганы тиги же бул органга же кызыкчылыгы бар тараптарга кат жүзүндө билдирүү сөзсүз түрдө жиберилген болот. Заинтересованным сторонам. Проектилөөчү семинарлардын негизги максаты коомдук кеңештердин мүчөлөрүнөн жана мамлекеттик кызматкерлерден турган долбоордук документтердин үстүнөн биргеликте эффективдүү иш алып бара алган продуктивдүү команда түзүү эле. Бул максат сөзсүз түрдө ишке ашты. Иш-чаранын жыйынтыгында иштелип чыккан долбоорлор командалар тарабынан корголду. Мы дополнили это... Биз бул жерге коомдук пикирди да коштук. Башкача айтканда, сурамжылоонун жана калк жана бизнес менен кызматташуунун натыйжалары. Бул олуттуу аспектилердин бири. Себеби коомдук пикир ар дайым эле андан күтүлүп жаткан эффектини ала албайт. Өнүгүү үчүн максаттарды макулдашып алуу зарыл. Себеби балким биз бул жылы автоматизациялоону ишке ашыралы деп турсак, коомдук кеңеш автоматизациялоо жетиштүү. Андан көрө бул акчалай каражаттын бардыгын мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү мыктылоого жумшайлы. Оңдоп түзөө иштерине жана башка деп сунуштайт. Гражданское общество имеет право... Жарандык коомдук катышууга акысы бар. 50% жарандык коом жана 50% мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү. Бирок биз бөлүп белгилей кетчү нерсе МОК үчүн белгилүү бир квота каралган.
турган. Башкача айтканда, биз комиссиялардын мүчөсү болушубуз үчүн сынактарга катышуубуздун зарылчылыгы жок. Проектилөөчү семинарлардын жыйынтыгында министрликтерге жана ведомстволорго караштуу ар бир коомдук кеңеш тараптан алардын биргеликте иш алып баруусун жакшыртуу боюнча жана кызматташуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында бир катар сунуштар иштелип чыккан. Келечекте бул сунуштар нормативдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө негиз болуп бере алат. Бул өз кезегинде коомдук кеңештердин мамлекеттик органдардагы иш алып баруусун кыйла жакшыртууга шарт түзөт. Айтылып жаткандар жакынкы келечекте ишке ашат. Бирок проектилөөчү семинарлардын катышуучулары азыртадан эле алардын пайдасы шексиз экенин белгилеп жатышат. Мероприятие очень хорошее, важное, интересное, нужное. Общественные советы, они как бы новый орган. Иш-чара абдан жакшы, олуттуу, кызыктуу, керектүү. Коомдук кеңештер биздин жарандык коом менен болгон мамиледеги жаңы орган сыяктуу. Анан албетте анын орду чоң. Бүгүнкү күндө аталган органдардын жандуусу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө транспорт министрлигинде бул орган толук кандуу иш алып барууда. Жана кабыл алынган мыйзамдардын негизинде жакшы кызматташуу орун алган. Анан мындай кызматташууну мыктылоо маселелери биринчи планда болгону турган иш. Естественно, что вопросы того, что совершенствования этого взаимодействия, оно стоит в первом плане. Семинар очень был полезен для нас, так как мы считаем, что общественный совет это является неким мостом между... Биз үчүн семинар абдан пайдалуу болду. Себеби биздин пикир боюнча коомдук кеңештер жарандык коом менен мамлекеттик органдардын ортосундагы кандайдыр бир көпүрө сымал. Ошондуктан биз үчүн бул абдан конструктивдүү жана натыйжалуу семинар болду. Коомдук кеңеш менен кызматташууну мындан ары жакшыртабыз деген үмүтүм бар. Биз аларда кандай көйгөйлөр бар экенин түшүндүк. Алар да биздин көйгөйлөрүбүздү көрүштү. Биргеликте конструктивдүү бир чечимди иштеп чыгып, бирдиктүү бир пикирге келип, чогуу ишке ашырабыз деген ойдомун.